Мындан сырткары бул дарактын жалбырактарынан шире жасалып, элдик медицинада да кеңири колдонулат. Тагыраагы ичеги, өт, ашказан илдеттерине жана бронхитке каршы. Айрым мамлекеттерде кадимки салаттарга да колдонушат. Европа өлкөлөрүндө кут даракты үй жана күнөсканаларды жылытуу үчүн отун катары пайдаланышат. Кызыгы, салмагы жеңил болгон бул жыгачтардан чыккан оттун табы кара алтындан да көбүрөөк дешет. Ал эми газ менен салыштырып караганда 1 тонна кут дарактын күйүшү 400 кубометр газдын энергиясына барабар. Мындан улам чет элдерде даракты иштетип гранул түрүндө отун даярдашат. Анын баасы тоннасына 100 евроны түзөт. Кут даракка суу көп сиңбегендиктен салмагы жеңил басат да узак жылдарга сактоого болот. Бул тарыхы, бул өзү тарыхы Япония, Кытай. Эми бул жактан Европадан буну жаңы сортторду мындай чыгарды да. Суукка чыдай турган, ысыкка да чыдай турган аябай мындай жакшы сортун чыгарып берди. Z07 деген бул сорт жыгачы деле башка эмелерге караганда кичине баасы, сапаты жакшы. Бир гана бак эле болбойт, бул каражат аябай жакшы чоң бир пайда болот да элибизге. Жерди да аябай камсыздандырат. Анан кийин бир кайра эле эме кыла бербейсиз да, бир эгип койсоңуз, биз бул мөмөзүн бир сизге да, небериңизге да жетет да, ала бересиз. Кут даракты бир гана ишкерлик багытында эмес, ландшафт жана бакча үчүн 1-2 түп олтургузуп койсоңуз да болот. Башка бактардан айырмаланып, жалбырагы көлөмдүү келгендиктен аба иштеп чыгаруучу фабрика сыңары. Ошол эле маалда сирен сыяктанып ачкан гүлдөрү 2-3 айга чейин көрк берип, жыпар-жыт да бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Мындан улам бал арычылар бал чогултуу максатында да өстүрүшөт. Айта кетчү жагдай, кут дарактан чогулган бал таза, өңү тунук келип, жогору бааланат. Дагы бир жерлери бар, аябай жакшы. Бул бал арыга жакшы. Бир гүлдөй турган 3 жылда гүлдөйт. 15 күнгө чейин гүлдөп турат. Бал аябай тез чогулат экен да. Анан бул эмнеге протеин, мал жаныбарларга аябай жалбырагы тоют сонунда. Бул бедениnden эмесине кетет экен да. Тез семирет, жалбырагын тооктон баштап чоң жаныбарларга чейин жейт. Жалбырагын астыгы жалбырактарын үзүп туруп бере берсеңиз да болот. Бийик өсөт. Бул тез өсөт, аябай. Тез өскөндө өзүнчө эле бир 2-3 жылда эле көрүнүп калат да, алыстан бир токой болуп. Мында кайракы жерлерде бош өткөн жарларды эксеңер аябай жакшы. Бая айтып атпайм, бир тамыры өтө терең кетет. Бир 2 жыл жакшылап сугарып турсаңыз, ушу кайракы жерлерде эле мындай токой болуп кетет. Кыргызстаныбызды жашылдандыруу деген аябай сонун. Бул канча, эгер бизде динде, исламда айтылып атпайбы, эгер бул жашыл, сиз өткөндөн кийин да ушул жалбырактын, бактын түбүндө адам көлөкөзүнө отурса дагы, куштар келип жалбыраган жезе дагы, мөмөзүнө ким пайдаланса дагы, ага соо бара берет да, ал кишиге. Ошону баг отургуза эле бул аябай кирешелүү кут дарагы деп атпайбызбы? Кут алып келе турган, Кудай буйруса, кичине мээнет кылып койсо, Кыргызстанды, бүткүл Кыргызстан эгер ушу менен пайдаланса, башка жактан карагай, тиңдемларды келбестен өсмөк, өзү камсыз болуп, даже керек болсо четке өткөрсөк да болот да. Себеби Кудай буйруса биздин жерибиз жакшы, суулуу, суу бар, канча жерлер бош жатат.